Доллардын баасы түшкөндөн кийин кандай товар болбосун ошого жараша базарларда болобу, маркеттерде болобу, ошого жараша баалар да өзүнүн ордуна келиш керек. Анткени эгерде доллар көтөрүлүп атканда ишкерлер долларга байланыштуу көтөрүп атышат, ошого байланыштуу эгерде доллар түшүп аткан болсо ал баасы да түшүш керек деген буну көзөмөлгө алабыз. Экинчи, реэкспорт потенциалды көтөрүш керек, туура айтасыз. Биз бүгүнкү күндө ушу Кытай мамлекети менен дагы абдан тыгыз байланышта иштеш керекпиз, чек араларды ачыш керек. Бизде андан тышкары биз Өзбекстан мамлекети менен дагы жакшылап иштеш керекпиз, анткени биз ЕАЭСтебиз. Өзбекстан мамлекети ЕАЭСке кирбейт алар. Ошол мамлекеттер менен дагы биз реэкспорт сыяктуу балким товар жагынан болот, башка жагынан болот. Азыр мына бизде дагы мен кечээ мына 2 күн бери иштеп атам. Азыр абдан көп IT специалисттер келип атат. Ошоларга дагы биз азыр шарттар түзүп бергенге бүт азыр мына токтомдор, буйруктар азыр чыгат да. Ошон үчүн сиз туура айтасыз, реэкспорт потенциалды биз күчөтүш керекпиз. Анткени бул жерде акча каражат потогу келет. Анын баарын түшүнүп атабыз.